Bismillahirrahmanirrahim. Mээримдүү жана ырайымдуу жараткан Алла Тааланын менен баштайын. Ассаламу алейкум рахматуллах, урматтуу телекөрүүчүлөр. Берекелүү Рамазан телекөрсөтүүсү аркылуу кайрадан жүз көрүшкөнгө жаратканга шүгүрлөр болсун. Ыйык Рамазан айында өзгөчө бир жакшы бир күндөрдүн, учурлардын ичинде отурабыз. Ибадаттар менен, жакшы бир тилектер менен, дуалар менен айтор коштолгон ушул айда биздин дагы студиябызда өзгөчө бир коногубуз бар. Бул да Кыргыз Республикасынын Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы, директору Абдыкаров Тойгонбай Жорбаевич. Кош келипсиз. Рахмат Жорбаевич. Алла таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Рамазан айын куттуу берекелүүлөрдөн кылсын. Мына сиз жалпы эле дин тутунган Кыргызстандагы инсандардын сап башында мындайча айтканда координация кылып турган бир мекеменин башчысысыз. Ошондуктан мен сизге бир бүгүн студия аркылуу ушул суроо узаткым келип жатат. Бул суроомдагы башта дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия деген эмне, бул ишмердүүлүгү кандай, тарыхы кандай эле ушуга учкай токтолуп кетсеңиз. Рахмат Марсагай, өзүңүз дагы Рамазан айын кутту болсун. Рахмат. Чакырганыңызга рахмат. Эгерде биз дин комиссиянын ишмердүүлүгүн айта турган болсок, анда бул биздин эң башкы мыйзамыбыз Конституциядан башталат. Кыргызстан өз эгемендүүлүгүн алып, дүйнөгө өз мамлекет болуп жар салып, Конституция кабыл алганда, ошол жерде бизге дин эркиндиги Конституцияда бекитилген. Дин эркиндиги бекитилгенден кийин, албетте ошо дин эркиндигин камсыз кыла турган мыйзамдар иштелип чыгып, дин комиссиясы түзүлгөн. Дин иштери боюнча комиссиясы. Ошол сиз айтып аткан дин иштерин жөнгө сала турган мамлекеттик диний саясатты жүргүзө турган дин комиссиясы түзүлүп, ошо мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөй турган орган катары түзүлгөн. Албетте бул 26 жылдык тарыхы бар. Бир канча жетекчилер келип иштеп кетти. Бардыгынын максаты Кыргыз Республикасында ошол Конституцияда көрсөтүлгөн дин эркиндигин камсыз кыла турган, диний саясатты аныктай турган бир мекеме десек болот. Өз ишмердүүлүгүндө дин комиссия эмне менен алектениши мүмкүн? Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн мыйзамдын аткарылышын, көзөмөлдөө, диний уюмдарды каттоо, алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө, алардын уставында тартибине ылайык иштеп аткан ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө. Ошондой эле дин кызматкерлерин да башка саясаттан ажыраганда, билесиз, бизде мыйзам боюнча дин саясаттан ажырады дегенде кандай? Бул диний ишмер өзүнүн иштөө аракетиндеги мезгилде саясатка аралашпайт. Албетте жаран катары ири дин ишмердүүлүгүн токтото турган болсо, ал саясатка аралашуу укугу бар. Шайлоого да, шайланууга да, депутат болгонго, мамлекеттик кызматка иштегенге да толук укугу бар. Бирок ошол дин ишмердүүлүгүн айкалыштыра албайт деген маселеде. Ошону так биздин жарандарыбыз ажыратып билген зарыл да. Ошон үчүн дин ишмердүүлүгү аракетиндеги мезгилде гана. Бирок өз жарандыгы катары шайлоого, шайланууга, ошондой эле кыргыз жаранына көрсөтүлгөн укуктарга, милдеттерине толук ээ болуп саналат. Ошондой эле ошол бул дагы болсо, ошо дин эркин болсо, саясаттан оолак болсо, таасир болбосо, өз мындай ибадаттарын мындай башка дүйнөлүк нерседен таасирсиз аткарууга өөлгө түзө турган эрежелерде. Мисалы үчүн караңыз, дин мамлекеттен ажырады дегенде, мамлекет эч качан дин ишмердин диний ырым-жырымдарына, ибадаттарына кирише албайт. Мисал айта турган болсок, мисалы үчүн 4 маал намаз окуу, же мындай кыл, же кылбаң буяк деген, ал деген дин ишмердин, диний тутумдун өзүнүн анына жараша өзүнүн эрежелери, ага эч качан аралашпайт. Бирок мамлекет кайсы мезгилде жардамга келет, адамдардын укуктары, ден соолугуна байланыштуу маселелер болгон, же финансылык байланышкан маселелер болгон, албетте дин комиссия ошону мыйзамдын чегинде көзөмөлгө ала турган бир орган болуп саналат. Рахмат, Алла разы болсун. Анда дагы бир мындай суроо туулуп жатат да. Кыргыз Республикасынын диний чөйрөнү координациялоодо өзгөчө мындай концепция иштеп чыгылган да. Мен билгенимизче бул концепциянын үстүндө иштедик. Бул абдан менин жеке бабымда абдан жакшы бир мыйзам болду деп ойлойм. Ушул жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, балким көрүүчүлөрүбүзгө бул кээ бирлерине балким бул маалым эместир. Ушул жөнүндө эмне деп концепция бул деген эмне? Концепция деген бул ошол мен азыр эле айтып отурган сөздүн уландысы. Кантип иштөө тартиби. Мындайча айтканда, президент бизге указ кылып берди. 5 багыттан түзүлгөн эреже коюп берди. Ушул багытта
алдыңкы 5 жылга бизге жол картабыз, программабыз. Бул биздин билим берүү жаатында болсун, улут аралык ынтымак, бизде билесиз көп конфессиялдуу, көп улуттуу, көп тармактуу мындай өлкөдө жашайбыз да. Ошол себептен ошолорго да ынтымактуу диний концепцияда жазылганда, конституцияда башка беренелерге дагы мындай каршы келбей турган иш жумушта жазылган да. Ошондой эле 5 багыттан турган бизге жол картасы түзүлгөн. Албетте муну президентибиз 21-26-га азыр акыркы биз иштетип аткан концепция болсо, бул эми андан мурунку концепциянын уландысы. Ошол эле мезгилде өкмөт башы биз аны башка баардык тийиштүү мамлекеттик органдардын катышуусу менен ушунун аткарылышына бизге мындай механизмин түзүп берген да. Ошол себептен биз ушул 5 жылдык ушул алкакта иштейбиз. Концепция каяктан келип пайда чыгат? Концепцияны биз отуруп туруп эле каалагандай жазып койбойбуз. Ошол эле диний уюмдар менен координация болгондон кийин ошолордун диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча алардын көйгөйлөрү жазылган чечүү. Бамдасаңыз ошол жерде жазылып турат концепцияда. Кыргызстан ислам дининде Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасында ишмердүүлүгү аныкталсын деп. Бул каяктан келген? Бул муфтияттан сунушу болот да. Көрдүңүзбү? Ушундай жол менен гана барсак, бизде жана дайыма биз айтып отурган салттуу динди жайылтууга бизге жардам болот, өбөлгө түзөт. То есть ушуну популяризация, ушуну алдыга жылдырыш керек, ушуну менен гана аныкталышы керек деген эреже мына ушу концепцияда багытталган. Демек андай боло турган болсо, бул жанагындай радикалдуулукту алдын алуу, мисалы үчүн туура эмес агымдардын кирип кыргыз элинин биримдик ынтымагын мусулмандар арасында бузууга өбөлгө мындай бөгөт кое турган бир кадам турбайбы? Абдан жакшы, Алла ыраазы болсун. Дагы бир суроо, мындай жеке да суроо деп айтайынчы. Рамазан айы сиз үчүн кандай өтүп жатат деген ушул суроону бергим келет да негизи. Рамазан айы катардагы мусулман катары мен дагы ушунчалык чыдамсыздык менен күтөм. Мен бала кезимен айтылбаган нерселер биринчи жолу сизге айтайын. Мен дагы алгач кичинекей жашымда медреседе бир аз окуганмын. Мен дагы жаш балдарга окшоп Рамазан айтканмын. Рамазан айтып, мен дагы Рамазан айын күткөн мусулмандардын биримен. Албетте мен да орозо кармаймын, чыдамсыздык менен күтөм. Алгачкы биринчи 3 күндүктө үйүмдө катым Куран кылдырттым. Машалла. Бизде белгилүү болгон Азирети муфти болуп кеткен Замир кары баш болгон карыкелер келип үйүмдө ушу берекелүү Рамазан айында катым Куран окушту. Ата-энебиз менен, бала чакабыз менен, үй бүлөбүз менен баарыбыз Рамазанды чыдамсыздык менен күтүп, биз да ушу Рамазандын эң бир жакшы күндөрүнө бүгүн балкып, жыргап турган мезгилибиз. Алла ыраазы болсун. Мына ушул балкыган жакшы сезимдериңиз улана берсин буюрса. Мына да нечендеген Рамазандарга жеткирсин Кудай таалам. Дагы бир нерсе жана баса белгилеп кеттиңиз, Кыргызстан көп конфессиялуу өлкө дедиңиз да. Бул көп дин тутунган инсандар бар деген маселе да, туура бар кандай диндер бар деген. Анда боло турган болсо, диндердин арасындагы диалог маселеси бүгүнкү күндө кандай болуп жатат, кандай жүрүп жатат жараяны? Бүгүнкү күндө бул боюнча биз атайы диндер аралык ынтымак деген бир коом түзгөнбүз. Коом эмес, уюм түзгөнбүз дин комиссиянын алдында. Ал бизге ушу каттоодон өткөн бардык диний уюмдун өкүлдөрү, ал православ болсун, католик болсун, мусулман болсун, биз биргеликте ушул ортодогу келип чыккан проблемаларды, көйгөйлөрдү, коркунучтарды, жана сиз айтып аткан радикалдуу көз караштагы алдыга эмне коркунуч болсо ошону чече турган бир уюм түзгөнбүз. Албетте мусулман жааты бизде Кыргызстанда эң көп болгондуктан биз мусулман лидерлери буну мындай жоопкерчиликтүү менен кабыл алат. Себеби биздин электорат көп, биздин мүмкүнчүлүктөр көп дегендей мындай титулдук неме болгондукка байланыштуу көп эсе биздин жардамыбыз көбүрөөк болот да. Бул болсун жанагы билесиз чарбалык жумуштар менен деле мындай болуп калат да. Бир көрүстөндүн темирин бузуп кое турган болсо, аны эч качан биз барып алып бир диндер аралык касташуу, диндер аралык мындай араздашуу деп түшүнбөшүбүз. Жеринен дароо чечсек, бул мындай коомчулукка жайылбай турган маселелер аябай көп. Сөзсүз түрдө алардын майрамын сый-урмат менен барып куттуктап, алардын иш-чараларына катышып, сиз өзүңүз билесиз, канча деген биз иш-чара өткөрөбүз, бардык диндин өкүлдөрү келип катышат. Бул болсун бак тигүү, билесиз, премьер-министрдин катышуусу менен бак тигебиз, бул болсун спорттук мелдештер, бул болсун жана биздин конференциялар, бул болсун жана субботниктер, буюрса дагы уюштурабыз. Бул деген ошол Кыргызстан биздин жалпыбыздын өлкөбүз,
кыргыз жараны деген концепцияны алкагында да биз өзүбүзгө көрсөтүлгөн программаларды иштейбиз. Улуттараралык ынтымак деген бар, биз иштейбиз. Калпак майрамында билесиз, баардык диний конфессиянын өкүлдөрү башыбызга калпактарды кийип алып чыгышып, мына Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстан баарыбыздын өлкөбүз. Ушул Кыргызстан бизге дин эркиндигин берди. Кыргызстан биздин укуктарыбызды мындай коргоп берип атат. Динибизди коргоп берип атат деген максатта алардын баардыгына биз башын бириктиргенге мындай жетишкенбиз. Бул аябай кандай жакшы программаларыбыз бар. Быйылкы жылга да программа көрсөткөнбүз. Бизде бир чиркөөдө иш-чара боло турган болсо, мусулман жаат менен дагы былтыр билесиз, биз кервен уюштурганбыз. Кервен уюштуруп, ушул Токмоктон Буранадан баштап Караколдогу жанагы биздин жыгачтан салынган мечит бар, ошол элестер немелер бар, чиркөөлөр бар. Чиркөөлөрдү дагы ошо баардык диний уюмдар менен бир автобуска салып алып, ушу Кыргызстаныбызды кыдырып, ошо жанагы достопримечательность деп коет, ошо илгертен кыргызчасы. Меймандос болгон жерлерибиз. Ошондой мурас болгон биздин диний объектилерди көрсөтүп, бири-бири менен тааныштырганга жетишкенбиз. Бул да болсо алардын ынтымактыгынын чоң немеси болуп саналат. Бул дайыма биздин приоритеттүү максаттарыбыздын бири бул. Рахмат. Мен өзүм байкап жүргөн жерим ал диндер арасында эле эмес. Бул ислам дининин ичинде дагы бүгүнкү күндө абдан көп жамааттар бар, бөлүнүп эмес, балким жамаатташкан учурларда сиздер мына демилгеңиз менен жамааттар арасында ынтымакка чакырууда атайын ынтымак чайын уюштуруп жүрөсүз да негизи. Бул жөнүндө кычка айтып кетсеңиз. Эми баарыбызга белгилүү бир эле көйгөй бар да. Кыргызстанда бамдасаңыз акыркы күндөр бир уникалдуу метод түзүлүп баратат да. Уникалдуу метод түзүлүп баратат. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Көп өлкөлөрдө биздеги ишмердүүлүк кылып аткан диний уюмдар тыюу салынган. Бизде бар. Эмне себептен? Мына ошол биздин сиз айтып аткан бир столго отуруп чай ичип, проблеманы алдын ала чечүүнү алдыбызга максат кылып, ошо чечүүгө биздин ошолордун ынтызар экенинен жыйынтык берип атат булчу. Адамда бир бар тандоо да, бир бар шайлоо. Шайлоого кандайдыр бир укуктар болушу мүмкүн. Сиз 18-ге толушуңуз мүмкүн, сиз ошонун жараны болушуңуз мүмкүн, акыл эсиңиз жайында болушу мүмкүн. Бир ченемдик нерселер бар да. Адамдын тандоосунда чек жок. Адамдын тандоосу ичинде болот. Ага зордук кылып, ага мындай кол салууга мүмкүн эмес. Аны эмне кылып ынандырыш керек? Ошол ынана турган сөздөр менен, ошонун дагы далил менен, мамиле менен, ошондой илим менен, адеп ахлак менен, сөз менен жеткиргенде гана ынанымы өзгөрүлүшү мүмкүн. Зордук менен ал өзгөрүлбөйт. Кандай дедиңиз? Туура. Ошондой эле бизде мына Кыргызстанда эгемендүүлүк алгандан бери биздин балдарыбыз бардык чет өлкөлөрдөн окуп келди. Мына сиз Египеттен окуп келдиңиз, менин кабарым бар. Биздин Азирети муфтийибиз Түркиядан окуп келди, азыркы Азиретибиз. Мурункусу Египеттен окуп келген, Бухариден окуп келгендер бар. Чубак ажы немеден окуп келген, Меккеден окуп келген, Максат ажы Пакистандан окуп келген. Макулсузбу? Макул. Албетте 10 жылда окуп келген адам ошол өлкөгө болгон сүйүүсү, ошол өлкөгө болгон адаттарга кичине болсо да канал жогот да. Кандай дедиңиз? Өзүңүздүн агайларыңыздын, устаздарыңыздын жүрүм-турумдары, алардын кийген кийимдери, ошолор бир аз да болсо сизге мындай сүйкүмдүү болуп калат. Кыргызстан ошондой ар ким ар жактан алып келген салттарды кошо алып келе берсек, биздин кыргыздарда билесиз өзгөчө мындай кыял жоругу бар, өзгөчө пикири бар эл болобуз. Билесиз да? Бизде мындай адилетсиздик мындай менен башкарууга мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бизге мындай ынандырсаңыз, ушу төбөдөн урсаң дагы макул болот. Ынанганда гана, адилеттүү сөз айтканда гана кыргыз эли макул болот. Мындай өзүнүн бир өзгөчө кыял жоругу бар элбиз. Биз мындай эмоционалдуу эл болобуз. Ошон үчүн мындай максатыбыз ошо бириксе, бирдиктүү модель түзүлсө, кыргыздын адатына ылайык келе турган кылсак, ошондой жалпы элибизде ошону кабыл алса деген максат да. Дин бир эле. Көп жолу айттым бул сөздү. Дин бир эле. Ошол эле дин кыяматка чейин ошол эле. Бирок жайылтуу методу ар кандай болуп атпайбы? Жайылтуу методу ар кандай. Мынакей бизде бир тайпа бар, костюм кийип эле китеп окутуп, залдарга окутуп, жыйнап алып туруп, өзүнүн жыйналыштарын өтүп, дин жайылтып аткан биздин дин уюмдар бар. Аныкы да туура. Бир уюмдар бар, жок, пайгамбарыбызга окшоп, эшикти такылдатып, ага чакырык жасаш керек, ошондо гана береке болот деген тайпа бар. Аныкы да туура. Алымдарыбыз бар, келгиле, илгерде элдер алдына келген, мен ошол сабак берем, сиз ошол келгиле деген тайпа бар.
ал да туура. Бирок ошону канткенде башын бириктиребиз. Биз эми жаш эле өлкөбүз да. Биздин дин эркиндигибиз эмес, мамлекетибиздин өзү эгемендүүлүгүнүн 30 тегереги болуп атпайбы? Кандай дедиңиз? Туура. Бул учурда биз дүйнөлүк элдерге окшоп тажрыйба алып кетишибиз аябай эле кыйын. Ошон үчүн биз изденүү жолундабыз бүгүн деле. Өзүнчө бир модель издеп атабыз. Мына биз кыргыз модели дегенде түшүнөт да, кыргызча болуп кетеби? Жок. Ошону бир кыргыздардын баардыгы кабыл ала турган бир модель түзүлсө, ошол бар эле нерселерден түзүлсө деген. Мисалы үчүн мынакей, саат 1:30 бизде намаз окулат. Макулсузбу? Дүйнөдө жок мындай. Кээ бир өлкөлөр сааттын өзү жебеси 12ден 48 мүнөт өткөндө кирет кээ бир учурларда. Бирок 1ден 30 мүнөт өткөндө жыл бою убакыты чыгып кетпейт. Жыл бою. Бирок бизде эмне болду? Ошо намаз окугандарга, жумага келгендерге бирдиктүү болсун деп ушул агачын мезгилинде мына Абибулла Дамла бизде бир ошол боюнча бир адис алымыбыз бар эмеспи? Астрономия. Ошол киши мынакей бирдиктүү тартипке салып койду эле, намаз убактылары азыр баардыгыбызда талаш жок болуп калды. Ошо саат 1:30 намаз окулганыбыз мына ошо кыргыз модели эмне? Ушул сыяктуу башкалары да баардыгы бирдиктүү болсо деген, ошо сиз айтып аткан ар бир өкүлдүн, жааматтын лидерлери менен биз баарлашып турсак, чай үстүндө сүйлөшсөк, проблемаларды башка аудитория эмес, ошол чайдын үстүндөгү аудиторияда алымдардын арасында чечилип, көйгөйлөрдү бирдиктүү бир модельге келсек, талаш тартыштар ошол жерде болсо деген максатта кылганбыз да. Абдышүкүр ажыга рахмат, ошо аксакалдык кылып бул өзүнүн жемиштерин берип атат. Сиз дагы ошол жерде мүчөсүз билесиз. Ооба, буюрса. Рахмат, Алла разы болсун. Кыска бир рекламалык тынуудан кийин кайра эфирибизге кайтабыз. Анда эмесе эфирибизди кайра улайлы. Абдан жакшы бир теманын айланасында мына ачык айкын баяндап берип атасыз. Алла разы болсун сизден дагы. Мен дагы бир суроо узаткым келип жатат сизге дагы, Тагынбай Жырбаевич. Мындай биздин дин тутуму саясатыбыз башка өлкөлөргө салыштырмалуу башкача деп айттыңыз да. Мындай айырмаланган, тыюу жолу менен эмес, балким аны бир оңдоп, түздөп, түшүндүрүү жолу менен болот депчи. Ошондуктан бул жаатта сиздер ге түшкөн өзгөчө мындай мамлекеттик иштер боюнча мамлекеттик комиссияга түшкөн мониторинг кылуу, анализдөө деген нерсе бар да сиздерде. Ушул жаатта эмнени айта аласыз? Деги эле биз азыр бүгүнкү күндө кандай нукта баратабыз? Эми бизде дини абал туруктуу. Дини абал туруктуу. Буга ошо биздин аалымдарыбыздын мындан мурунку бизге ушул динди мурас кылып таштап кеткен чоң биздин устаздарыбыздын албетте эмгеги чоң. Эми максат ушул динди биз да урпактарга кандай өткөрүп беребиз. Бүгүнкү ааламдашуу заманында, бүгүнкү саясатташкан заманда ошол ата бабабыз бизге мурас кылып калтырган, салт кылып калтырган ушундай аруу, сонун, таза динди, ислам динин кийинки муундагы бул дин деген бул чоң философия, бул деген адамдын жашоосу. Аны мындай бурмалап, искажать этип койсоңуз, бул кийинки муунга башка тартиптеги, адаттан сырткаркы тартиптеги исламды таштап кетсеңиз, исламдын жоголуп кетишине, же биздин ислам жоголуп кетпейт, биздин өлкөбүздөгү ошонун ишмердүүлүгүнө мына кооптуу абал түзүлбөсө деген чоң бир жоопкерчилик максат да. Албетте буга президенттин чоң тапшырмалары бар. Биздин жетекчилердин тапшырмалары бар. Ошол себептен биз дин комиссиясы дайыма мониторинг жүргүзүп, аалымдар менен биргеликте иштеп, жанагы эле мурунку айтып аткан сөзүмдүн уландысы канткенде ушундай кылабыз. Мынакей Азирети муфтинин башчысы менен сиз дагы барсыз. Биз Бухари өлкөлөрүнө барып, биз талашсыз ислам дини Ханафи мазхабы ушу Бухари өлкөлөрдөгүлөр талашсыз болгон. Бул биздин Ханафи мазхабын жайылсак, бул азыр бүгүнкү светтик өлкөдө эмес, советтик өлкөдө деле өзүнүн ордун тапкан, талаш тартыш болгон эмес. Ошо илгерки Советтер Союзундагы атеисттик доордо дагы ислам динин өзүн жоготкон эмес. Эмне себептен? Мына ушул бизге калтырган Ханафи мазхабы гана ошондой жолду тандайт экен. Ошон үчүн ушуну улантайлы, ушунун тажрыйбасын жүргүлө Бухариге барайлы, Самаркандка барайлы деп иман керуен кылып өзүнүн башында болуп барып келбедик беле, билесиз да. Кандай кылганда ошондой болгон, илгерки тажрыйбалар кандай болгон. Эми биздикинде учур жаңы болгон үчүн биз ушундай коркунучтардын алдын ала сезимтал болуп, мындай кайталап албайлы, коркунучка кабылып калбайлы деген максат да. Ошол себептен ушу концепцияны кабыл алганыбыз да ошол, аалымдарыбыз менен керуен уюштурганыбыз да ошол. Бизден эми эч кимге жашыруун эмес, биз чоң аалымдар, илимдүүлөр борборго топтолуп калган да чындыкта.
Биз дайыма айтабыз. Эми балким ошо биздин региондордо ошондой шарттар азыраак болгонуна байланыштуу эми мына азыркы жетекчилик келип туруп бизди мындай көрүп атасыз, көп жактан экономикалык жактан социалдык жактан өзгөрүүлөр мындай чоң болуп атат. Балким биз ушул алымдарыбызды жерлери региондорго мындай таратышыбыз керек да. Ошого жетишибиз керек. Себеби мындай базар экономикасына байланыштуу алымдарга деле оокат тиричилик керек, аларга деле жашоо керек дегенде эми туура эле түшүнүү менен кабыл алабыз. Баардыгы борбордук Бишкекте топтолуп калган. Билесиз, баардык алымдарыбыз Бишкекте жашайт. Региондордо жок болуп калды дээрлик. Эми аз болуп калды, жок дегенге болбойт, эми аз болуп калды. Ошол себептен биз ыйман керуенин уюштурдук. Максатыбыз эмне? Ошо муфтиятта болуп аткан саясат, муфтиятта болуп аткан жанагы диний концепциядагы иш аракеттер айылдарда да жайылса, бирдиктүү фатвалар болсо, бирдиктүү жанагындай сабактар болсо деп мындай керуен уюштурганбыз. Ошол сиз айтып атканды ушу канткенде биз сактап калабыз деп. Азыр мынакей кечээ жакшы кабар уктум, муфтиятта колл-центр уюштурулуп атат да. Бул бирдиктүү фатва жооп бере турган, суроо жоопко жооп бере турган бир терезе ачылып атат да. Күнү түнү мындай кандай деп коет, мындай байланыш 24 саат байланышып жооп берет. Бул дагы жетишкендик. Эми билесиз, чакырыктар күндөн күнгө жаңыланып атат. Глобалдык жашоодо ушундай экен. Бул немеде биздин пайдасын көрүп атабыз, албетте мына социалдык сеттердин. Анын зыяны да аябаганда чоң болуп атат. Балдарыбызды көрүп атасыз, англисче сүйлөп баштады, орусча сүйлөп баштады. Силерде да ошондой көйгөй барбы? Мелде эле бар, жалпы эле көйгөй. Аны кантишибиз керек? Ошону чечүү жолдору кандай? Ким аркылуу чечишибиз керек? Биз сиз айтмакчы улут аралык ынтымакты бекемдешибиз керек. Бардык улуттардын башын бириктиришибиз керек. Дин аралык ынтымакты бекемдешибиз керек. Динди көркөм, диндин салымы чоң болуп атат. Бул чоң идеология болуп атат. Жаштарыбыз ошо менен сугарылып өсүп келатат. Азыр мечиттерге барсаңыз, жалаң жаштар толтуруп атат мечиттерди. Алар эмнеге келип атат? Ошо жакшы сөз укканы келип атат. Ошо жерде адилеттүү сөз, пайгамбардын сөзү айтылганын уккусу келип атат. Алла Тааланын өкүмдөрүн уккусу келип атат. Ошолорго биз туура динди, таза динди өткөрүп бербесек, бүгүнкү күндө аларды буза турган кызыктар адамдар көп болуп атат. Билесиз, азыр мына интернет деген бир баракет чыккан. Интернет алымдар бар. Алардын артында ким туруп атат? Максаты эмне экенин биз билбей калып атабыз. Биз ошондордун орто муундардын сөздөрүн жеткире турганга алымдар аркылуу жеткирбесек, башка бизден айла жок. Ошон үчүн биз дайыма алымдардын башындагы ынтымакты сакташыбыз керек. Туура динди жайылтууга бизге өзүбүзгө бир максат кылышыбыз керек. Анан мамлекет тараптан башында айттым, президентибизден баштап дин комиссиянын жетекчисине чейин бардык жетекчиликтер ушу дин эркиндиги болсо, ушу дин бузулбаса, динге кандай гана шарттар болсо биз аракеттебиз. Дайыма күнү түнү биздин президентибиз ага көзөмөлдөйт. Биз жардамыбызды эч качан аябайбыз. Дин бизге болушу керек, таза дин болушу керек. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Соңку суроом ушул болсо, деп баягы сурайын деген нерсем бар болчу. Чубак ажы раматылык, Чубак ажы менен замандаш болуп, саналаш болуп, дос жаран болуп калдыңыз. Интервьюларыңызды көрүп жүрөбүз, абдан жакшы бир интервью бердиңиз. Ушул достуктун айланасында ошол ал кишини эскербесек болбос. Айланасында мен ушул бир дин өкүлү, жосун бир дин тутунган бир инсандын модели кандай болуш керек дегиле, ошонун негизинде айтып берсеңиз. Кыргызда бир жакшы сөз бар го. Кыргыздын өңү чокмордун өңүндөй дейт. Кыргыз исламы Чубак ажынын исламындай болсо жакшы болот эле да. Мына Чубак ажы ошол ортолук сөздү таап алды да. Адамдар жөндөн жөн эле бирөөнү кадырлап сыйлап койбойт, билесиз. Туура. Адамдар жөндөн жөн эле бирөөгө мындан түштүкчө айткандай тәм берип койбойт. Кандай дедиңиз? Туура. Ага адамдын ошо дүйнө таанымы, ошонун ынанында турган сенин сөздөрүң, аракеттериң ошо образыңды төп келиши керек да. Чубак ажы ошондой ортолукту кыргыздын ичинен таап алды да. Ислам менен кыргыздын салт санаасын, маданиятын, даже кыргыз тилин, ал киши аябай билимдүү болчу, билесиз. Ал аябагандай грамотно жазат эле. Ал киши каталарды оңдоп турат эле дайыма. Ал мектепти алтын медал менен бүткөн киши. Ошону мына ортолукту таап алган киши болду да. Аттиңай ушул киши болгондо, балким сиз экөөбүз азыр ортого коюп аткан проблемаларды чечүү жолу мындан да жеңилирээк болот беле да. Жеңилирээк болот эле. Бул киши ушундай бир моделди ойлоп тапты эле. Чубак ажы айткан жерде маселе талаштар токтоп кала турган деңгээлге жетти да. Мына бүгүнкү күндө деле жашыруун эмес. Мына даватчы боюнча маселе чыкса, Чубак ажынын сүйлөгөндөрүн дават боюнча чыгарат. Кандай дейт? Нооруз боюнча Чубак ажынын айткандарын чыгарат.
желек боюнча чубак ажынын айткандарын чыгарат, чек ара боюнча чубак ажын. Демек бардык маселеде айткан экен. Бунун уникалдуулугу жөн эле биздин исламды жайылтууда эмес, коомдо болуп аткан көйгөйлөрдү да исламда ошо чечүү жолу кандай болгон ошону айтат эле да. Кем байлык болсун, улуттар аралык ынтымак болсун, мамлекеттик жанагы мародерлорго чейин айткан. Билесиз да, мародерлордун өкүмү кандай болот бул жашоодо. Бул айтылбаган маселе жок эле да. Анын уникалдуулугу ушунда эле, кыргыздардын тилин тапты эле. Жөнөкөй сөз менен айтканда кыргыздын тилин таап алды эле. Эми биздин элге кандай модель болсун эми? Чубак ажынын кандай модель болсун? Ошондой модель. Орто жолду карманган. Чубак ажынын сөзү ушул. Досум, васатия деген сөз ошо кишиден. Васатия ортолук жана таза. Ортолуктан алайлык баары жакшы болот. Бардык тараптын кызыкчылыгын ортого коюш керек да. Алы көгөрү мындай меники гана туура деген. Меники гана туура көкпеттик бул жана радикалдуулукка апарат да. Радикалдуулукка апарат. Барып анан кийин анын өсө бериши мүмкүн. Ортолук васатия жол менен барсак, кыргыз модели деген сөз ушул да. Биз өзүбүзгө ылайыкташтыра алайлык, шарияттан чыкпай турган өзүбүзгө ылайыкташтырган эреже менен алып барайлык. Мурас болсун ошо. Улуттан улутка мындай урпактан урпакка жайыла турган бир модель болот. Чоң рахмат, абдан жакшы, абдан сонун бир мындайча бир маек болуп жатат. Эми албетте бул маек уланта берсе абдан жакшы болмок эле, бирок убакыт деген ушундай экен, чектелүү. Андыктан сизге эркин бир микрофон берейин, элибизге кайрылып, ошо куттуу Рамазан айынын берекеси менен айта турган кебиңиз бардыр балким, журтубузга, элибизге, мусулмандарыбызга, ошону бир кайрылып кетсеңиз. Урматтуу кыргызстандыктардын баарын бүгүнкү ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Ушул ыйык Рамазан айында баарыбыздын ибадаттарыбыз кабыл болсун. Аруу тилектерибиз, жаратканга болгон аруу тилектерибиз, ар бирибиздин ичибизде сураныштарыбыз бар, жаратканга болгон сырларыбыз бар, ушулар кабыл болсун. Элибиз тынччылыкта, токчулукта жашасын, элибизге, мамлекетибизге өнүгүү, өркүндөө болсун, дин исламга күч кубат болсун. Элибизди дагы бир жолу Рамазан айы менен куттуктап, бардык жакшылыктарда өнүккөн Кыргызстанды бирге курууга баарыбызды мындай тилектешмин. Чоң рахмат, Алла сизден ыраазы болсун иншалла. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мекенди сүйүү ыймандан деп айтылат. Ошондуктан ыйман инсанды инсан кылат, балким инсанды султан кылат дейт. Келиңиздер, ар бир жан дүйнөсүндө ыйманын ташып жүргөн инсан куттуу Рамазандын берекесинен куру калбасын. Деги эле мына өлкө башчыбыздан баштап мамлекеттик кызматкерлерибиз дагы жүрөгүндө бекем Аллага болгон ишеними, тилинде ошол элге, журтубузга болгон жакшы бир кеп кеңештер болуп турган учурчалык деңгээлде, демек биз элибиздин келечегинен деп билебиз. Андыктан Рамазан айы куттуу болсун, Алла таалам туткан розоңузду кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.